Жакында эле жогорку кеңеште айлана чөйрөгө зыян келтирүүдө деген айыптар Кумтөрдүн дарегине айтылган. Анын чындыгын тактоого депутаттар жеке өздөрү киришип, парламенттик бир комитеттин мүчөлөрү ген жерине барып келишти. Анда өндүрүштү өз көздөрү менен көрүшүп, экологияга болгон таасирин байкап, баалап кайтышкан. Кезектеги эл өкүлдөрүнүн деңиз деңгээлинен 4000 метр бийиктиктеги иш сапары тууралуу кененирээк кийинки репортажда. Депутаттар ген ишканасынын бардык негизги жерлеринде болуп, Давыдов мөңгүсүндагы көңүл тышында калтырышкан жок. Акыркы учурларда Кумтөрдүн ишмердүүлүгүнүн айланасында деле ушул объект эң популярдуу болууда. Жогорку кеңештин кезектеги отурумунда мөңгүлөргө жакын карьердеги иштетүүнүн зыяндарынын суммасы да айтылган. Эл өкүлдөрүнүн эсептөөсү боюнча ген казуучулар $5 миллиард төлөшү керек. Экологдор жана мөңгүлөр боюнча адистер мөңгүлөрдүн эрүү процесстерине адамдын таасири тиерин кабыл алышканы менен суроонун мындай коюлушуна таң калышууда. Есть и фактор антропогенный фактор, то есть техногенный. Мындан тышкары антропогендик да фактор бар. Башкача айтканда техногендик адамдын таасиринин тийиши. Анын дагы орду бар, бирок өтө аз өлчөмдө. Ал эми негизги фактор климаттын өзгөрүшү. Тагыраак айтканда глобалдык масштабта аба ырайынын ысышы таасир берүүдө. Бүт дүйнөдө айлана чөйрөгө эч бир таасири тийбеген ишкана жок десе. Буга кошумча адистердин пикиринде ген жери жайгашкан райондун табигаты өлкөбүздөгү көптөгөн коруктарына караганда мыкты абалда. Көз карандысыз эксперттер Кыргызстандын экономикасы Кумтөрдүн төлөмдөрүнө байланыштуу экендигин унутпашыбыз керектигин дагы белгилешүүдө. Эми Кумтөрдүн өзүнүн жайланган жери ошондой да, жаратылышы ошондой. Каалайсыңбы, каалабайсыңбы, эгер алтын каскың келсе, мамлекеттин казынасын толтургон келсе, анда ал жерге ошондой мөңгүгө зыян келет турган иштерди кыласың. Бул жалаң эле Кыргызстандагы таандык эмес, бүт бардык өлкөлөргө таандык. Ген жерине барып өндүрүштү өз көздөрү менен көрүп келген жогорку кеңештин депутаттары дагы ушундай жыйынтыкка келишти. Алар ген жерине таптакыр тийбей туруп алтынды өндүрүүгө мүмкүн эместигине ынанышты. Многие поднимали вопрос насчет... Көпчүлүгү суроолорду мөңгүлөр боюнча берип жатышат. Бул Давыдов мөңгүсү. Биз аны өз көзүбүз менен көрүп келдик. Эмнеге мөңгүлөр талкаланып жатат? Эмнеге дале ошол жерден казышууда деп жатканбыз. Бирок мастерлер, алардын жетекчилиги жана биздин адистер ансыз ген казуу мүмкүн эместигин айтышты. Ал эми биздин өкмөттүн кандай доо талаптары жана кандай компенсациясы бар? Бул башка маселе. Өз көзүм менен көрдүм. Ооба, Давыдов мөңгүсү бузулуп жатыптыр. Бирок ансыз да болбойт. Мейли кайсыл тарап болбосун, Кыргызбы же Канада тараппы, баары бир мөңгүлөрдү бузуп, генди алууга туура келет. Жөнөкөйлөтүп айтканда, мөңгүлөр тууралуу мыйзам долбооруна Кыргызстандын бардык ишканалары кире бербейт. Мейли жергиликтүү, мейли чет өлкөлүк болсун. Анткени өлкөбүздөгү бийик тоодогу мөңгүлөрдүн жанындагы алтындын запастарына басым жасалууда. Буга аукционго коюлган жерүү ген жери дагы кирет. Ал эми мындан чыгуунун жолу нормативдик документте ген казуучулар жер алдынан казууну сунуштаганы менен кирешесиз болууда. Баалуу металлды мындай ыкма менен казып алуу алтындын унцийи $1700–1800 болуп турганда дагы пайдасыз болгон. Ал эми бүгүнкү күнү алтындын унцийи $1170 болуп турганда Кумтөр жер алдынан казууга өтсө такыр эле жабылып калууга аргасыз болот. Мөңгүлөрдү мындай жол менен куткаруу деле гляциологдордун айтымында дүйнөдөгү глобалдык ысуу процессин токтото албайт.